акындын көрүүчүлөрүн да тарбиялашыбыз керек. Акматбек жок, жаман ичим ачышып атат. Жаш акындардын идеясы менен түзүлгөн. 7 деген цифралар ал туура эмес болуп калды. Түбөлүк эл кыргызым аттуу республикалык деңгээлдеги айтыш Токтогул Сатылганов атындагы Кыргыз улуттук филармониясында өтүп жатат. Айтышка жалпысынан 16 акын катышкан. Ал эми жарым финалга 8 акын өттү. Баш байге 2 миллион сом. Кайсыл акын алдыга озуп баш байгени багындырат? Алдыда биздин репортаждан көрө аласыздар. Мен айтышты абдан жакшы көрөм. Телевизордон, телефондон көрө берем. Уйкум келбесе дагы Акматбек менен Изаттын айтышын көрүп уктайм. Угуп алып. Бүгүн да колдойт элем. Акматбек жок, жаман ичим ачышып атат. Ушу Акматбектин колунан кармап бетинен өп коеюн дедим эле. Түшүмө да кирди эле. Өткөндө Элмирбек түшүмө кирип, ошонун бетинен өпсөм, суз эле басып кетти. Гүрөң шымкайсым менен. Бетинен учурашсам унчукпай эле басып кетти суз. Анан ошол жерден Элмирбек менен учураштым. Мен ушу Акматбек менен учурашып, бетинен өпсөм арманым жок эле деп ойгонуп кеттим. Акындардын баарын жакшы көрөм. Өзгөчө эме Болот менен Акмат, анан Изат эже, анан Нурсултан үчүн ырларын аябай сүйүп угам да. Анан ошолорду колдоп келдим атайын. Кандай өтүп атат кечедеги? Негизи айтыш өтө мыкты деңгээлде өтүп атат. Аябай кече көңүлүбүз көтөрүлүп, аябай жакшы болду. Кече күнү Нурсултан менен Акматбек менен Изаттын айтышы аябай жакшы болду. Эме кыргызча айтканда мындай мурункудай болуп эме кылган жок. Сразу эле кагаздарды алып, ошол жерден эле кимге ким жұп болот ошол эме чыгып атат, фамилия атычы. Анан ошол менен кече Кудай жалгап Изат менен Акматбекти эл күтүп аттылар. Ошол экөөнүкү бирдей чыгып калып, анан ошол экөө аябай жакшы айтышты. Айтыш абдан сонун өтүп атат. Сонун баа берилди кече. Жана Элмирбек Иманеловго гана туура эмес берилип калды. Ал 7 деген цифралар ал туура эмес болуп калды. Калгандары абдан сонун өттү. Биз абдан терең ыраазычылык. Бүгүн уландысын да көргөнү келдик. Ооба, кечеде келгенбиз. Аябай сонун болду. Бүгүн эми аябай кызык болду. Бардыгын эле колдоп келдик. Кимди кетип ойлойсуң? Билбейм. Кече ошол берилип калды эң жакшылары. Баарына ийгилик. Негизи өзүңөр кызыгасыңарбы? Кызыгып калдым. Акыркы бир жыл болду окшойт. Нурсултан Малдыбаевди колдоп келдик. Негизи кандай өтүп атат айтыш? Кечээки айтыш аябай кызыктуу болду, жакшы болду. Акматбек Султановдун чыкпай алганы кичине жаман болду. Аябай жакшы болот. Биринчи жолу келип атам негизи айтышка. Аябай жакты. Özgöçe sonun önörün karaçın ak kalpak elgen arnadan Jarkırap gelgen turbaylı mendan ak çıldızından aylanam Keçen ak aşının Akmatbek menen aytışıp Özgöçe aytıştılar jalındap Al tünde uçup getiptir tigip Paris'te kanayıldap Mara suluğumdu karap tur dedim en sunuşun şirelen aldım kabulda Mahkum oldum şirele mınday şans kaydan tabulmaz Bir o Akmat dele kızıktay Kara göz mınday suluğusun mendey kaşkırına ketken dayınlar Canım gözüm cilanla kasapçı bu adam İş kaçmay tokşuydu adam Sen de bolmay yamar bu duvara
Былтыр весел алдында жүгүткөнбүз. Көттөрүң иштен күлүп, сырттан күлүп, иштен үйгөн. O elдің бары қачан үйленет деп менден сұрайт. Мен сенден мұндай жоқтың, күтпей жүргім. Екеумдікі не махаббат, айналайын. Түндік түштік жолындай күтпей жүргім. Сүйгөр bitпей қойды деп анан сүйлемі болды күмөнді. Тура биздин сүйгүс түндүк түштүк жолундай түздөлдү канча күрөлдү. Мереген чекке жатарбай байке менде да сабыр түгөлдү. Эми мен жооп берип коеюн экан жыгылбай бул элде. Кечигип жатат тоюбуз туура моюнга калам күнөмдү. Ateş almaya jatan tüneldi. Жакшы кеп айтып туратты. Мен жана тамашалап ырдагам. Бул жооп менен суракка. Бирок бул жактан өз апам олтурса, сүйгөнүмө гүл берип койсом уятты. Мен апамды сүйөм деп айтайын. Gün sayın makin ay sayın. Emi dolaşpay ele berber, aldığı turgan gülümdün apama verip kaykayın. Aynamayla kader yesin olsun canınız. Ormanı sarıdayım gelip dursun tamınız. Anda güldü surasa benim bereyin. Yürek Muhammed'in adından kabul alınız. Yeni sıyla vakınlar, harkaçan en bir kılsın dengeli.
бул түбөлүк эл кыргызым деп өзүнүн аталышында айтып тургандай, элдин түбөлүктүүлүгүн, кыргыздын түбөлүктүүлүгүн, келечегин акындар ырга салса, ушуну санаттап айтып берсе деген ниет менен уюштурулган айтыш. Буга чет жакта иштеп жүргөн биздин ишкер агаларыбыз, кыргыз деп күйгөн, кыргыз маданиятына күйгөн инсандар колдоп берди. Тилекке каршы атын ататкысы келген жок бүгүнкү айтышта. Байге фонду 2 миллион сом болду. Бүгүн эми эл өзү күбө болду. Акындарыбыздын мыктысы жеңишке жетти, ийгиликтүү болду деп ойлойбуз. Уюштуруучулукта эми бирин экин мүчүлүштүктөр кетиши мүмкүн, болушу мүмкүн. Бул дагы биздин айтышыбызга болгон, айтыш уюштуруубузга болгон жаңы кадам, айтыштын жаңы багытына, жаңы бийиктигине чыгалы деген алгачкы кадамдардан дегендей. Буюрса эми дагы алдыда айтыштарыбыз бар. Өнүп туруп дагы ийгиликтүү өткөрүп, буюрса далай айтыштарды элге тартуулайбыз деген ниеттебиз. Кийинки кезде биздин жаш акындар, мен 2-3 жылдан бери иштешип аткан жаш акындар айтыштын формасын өзгөртүп, улам бир жаңылык киргизип жатышат. Элге аябай жакшы кабыл алынып атат бул жаңылыктар. Бүгүнкү айтыштагы ошол жаш акындардын идеясы менен түзүлгөн айтыш. Балдар ар бир айтыштан айтышка өсүп атышат. Кемчиликтерди баарын жоюп келатышат катарынан. Бул биз үчүн кубанычтуу нерсе. Бул оңой өнөр эмес. Бирок шуну аркалап кыргыздын улуу бир өнөрүн өлтүрбөй, туусун бийик көтөрүп кетели деген азаматтар мен дайыма ден соолук каалайм, аманчылык каалайм. Артынан келе турган дагы ээчиген далай жүздөгөн, миңдеген жаштар болсо дейм. Өзүң айткандай биринен бири өткөнү бул биз үчүн аябай жетишкендик. Азыр жана Түгөлбай байке да айтып кетти, мен деле бул сөздү такай эстеп калам. 4 жыл акын калдык деген бир учурлар болгон эле. Азыр ошого салыштырмалуу Кудайга шүгүр демек түгүл, Кудайга тобо келтирип, Кудайдын кулагы сүйүнсүн деп сүйүнүшүбүз керек да. Мунун өзү жетишкендик. Мындан да такшалышы керек деп ойлойм мен. Мындан дагы түркүн формаларын таап, ар түрдүү формада өткөрүш керек. Такай бир кырка боло бергенде ушуга көнүп калат. Эми биз акындарды эле эмес, биз көрүүчүлөрдү дагы акындын көрүүчүлөрүн да тарбиялашыбыз керек. Аны мисал үчүн бир телевиденияда бир программа ачып, ар бир айтыштан кийин сынчыларды алып келип ошолорго сыңатып, ар бир деталин көрсөтүп, экрандан мына бул жерде мынтип айтканым бул жер, кемчилиги бул жер, жетишкен жери бул жер деп. Анан жанагы обондору, обону эмне, жанагы кырааты, жанагы ыргагы казактардын обондоруна салбай ырдаса желательно жакшы болот эле да. Себеби биз казактардан кыйынбыз деп жүрөбүз да, казактардын обою менен ырдасак казактар кыйындыңар ушу биз өстүрүп келатабыз го деп айтат да любой казак. Мен мисалы үчүн ошентип айтмакмын. Ошон үчүн ушу ар бир илгерки акындардын ар биринин өзүнүн обондору болгон. Аны азыр улуу кишилер айтып атат, Түгөлбай байке айтып атат. Акындардын жетилген кезинде ал обон өзүнөн өзү чыгып калат экен, ар бир акындын өзүнчө обону. Ошо акындардын жетилгенин ошо билгизет деп. Демек биздин акындар жетиле албай атат го дейли кээ бирөө казакча ырдап атканы. Ушу керек болсо обон жасып берсекпи дегендей да ой кетип атат да. Мисалы үчүн затка ушундай бир кыздарга бир ылайыктуу ошондой муундагы обон чыгарып берсек жакшы болот эле деген ойдомун. Негизи кече баягы бир аз бул айтыштын жоболору бөлөкчө болгон үчүн баягы түнү менен баягы бизге бөлүнгөн темалар боюнча кичине ойлонууга туура келди дегендей. Ошого бир аз мындай жагымдуу чарчоолор десем туура болот го дейм. Күттүңүз беле? Жок, негизи күткөн эмесмин. Ушул аябай баягы чарчагандыгымдан мындай супер финалга өтпөй эле койсом экен деп дагы өзүм аябай чарчап турганымдан ошондой ойлоп кеттим окшойт. Анан бирок Кудайга шүгүр, элдин колдоосу менен анча-мынча кемчиликтер болсо жашырып
жакшыбыз болсо ашырган ошо элибизге рахмат. Бар болуңуздар, биз ошо эл үчүн кызмат кылганга дайымдайбыз. Эми баягы генералды эңсебеген солдат эмес дейт, башпайген алгыбыз келди, бирок буйрук келди. Эч кандай таарынч жок. Эң башкы кубанычтабыз, сүйүнүчтөбүз. Канчалык сахнага чыгып, кандай ойлогон ырларыңды элге жеткире айткан күндөр ошол үчүн бизге бакыт. Ойлогон ойлорубузду, көздөгөн максаттарыбыз 100% актарылды. Жалпы колдоп келген элибизге ыраазычылык. Анан өздөрү жаш болсо да 22-23 жашында ушундай кош байге миллиондогон акчаларды таап айтышка саябай аткан Кутман Садыока сүйүнүбүз менен Нурсултан Малдыбай үнүбүзгө терең ыраазычылык жана алкыш айтабыз. Айтыш эми жакшы өттү, өзүңүздөр көрдүңүздөр го, элдин деми жакшы. Күндүн ысыгы, залдын ысыгына карабай эл 1200 киши толо. Эл зал сүрөп берди. Акындардын алаканы дагы көп нерсени аныктады окшойт. Башпайге алабыз деп, башпайге жетебиз деп көп акын камданат. Бирок багы жанган акын алып байгеден чыгат. Уюштуруучу дагы өзүңүздөр турбайсыздарбы анан? Уюштуруучулардын эми бул конкурс баягы күлүктү күлүк көрсө 4 аягы тыбырайт дейт го. Бул Кутман Садыока автосубуз өзү алып барып, өзү баш аягында жүрдү. Биз дагы көмөк берип, жардам берип жүрдүк. Анан бул жакта калыстар элдер чечет, көбүнчө 8 калыс. Кыргыз Республикасынын эл артисти Түгөлбай Казаков агайыбыз баштаган калыстар тобу отурду. Бул кишилер дагы жөн адамдар эмес болуш керек, кара кылдык акчарган адамдар, кыргызга эмгеги сиңген. Менимче туура болду окшойт, жакшы болду окшойт. Муну эл дагы бир эле аныктады. 2 күнгө уланган Түбөлүк эл кыргызым аттуу республикалык деңгээлдеги айтыш жыйынтыкталды. Акындар көрүүчүлөргө жогорку деңгээлдеги айтышты тартуулашты. Бул айтышта баш байгени Изат Айдаркулова менен Нурсултан Малдыбаев жеңип алса, биринчи орунду Турат Жумаев менен Мамбет Токто Мамбет Орозо уулу багындырды.